Аялзаты үйдүн куту, энелик мээрим, махабат жана сулуулук менен бүтүндөй кооз дүйнө. Гүлдөп өнүккөн эгемен өлкөбүздүн өнүгүшүнө маңдай терин төгүп, эмгек кылган ардагер энелерибиз учурда саналуу гана. Алардын бири Өзгөн районундагы Бахмал айылынын тургуну Маткеримова Бүниса апа 8 мартта 78 жашка толот. Карманыбыз 18 баланын апасы, 40тан ашуун небере, 8 чебере көрүп, бактылуу каарылыкты башынан өткөрүп жаткан баатыр эне. Мен 1939 төрөлүпмүн. Жылым коyon. Ошол кезде мен туугандарым согушка алып кетип, ата менен кары болуп, анан алардагы аламатчыл өтүп кеткен. Ата менен экөө удал өтүп кетти. Анан жетимчилик башка түшүп, жерден баш терип, орогоруп, чөмөлөктөп кичине 9 жашыман баштап колхозго иштедим. Чөп чөмөлөктөйм. Бүниса апа 18 жашында турмушка чыгып, 41 жашында чейдей 10 бала менен жолдошунан айрылып жесир калат. Колхоздо күнү-түнү тыным албай эмгектенип, балдарын эрежеге жеткирди. Бешилик жок, айры деп мында 2 ача немеден берет, жыгач берет. Ошону менен чөп чөмөлөктөйдүк. Анан сәл чоңойгондо арык казып, машина жолдорду казып, Капчыгай жолунун машинасын биз казганбыз. Анда келин болуп калдым. Анан ошентип жүрүп, бир атасы согушка кеткен жетим балага турмушка чыксам, ал 3 жыл армияда жүрдү. Бир уулуму төрөп, Абалкандын атасын төрөп. Экинчи кызым 4 айлык курсакта калганда армияга кетти. Анда 3 жыл эле. 3 жылды бүтүп келгиче кызым атам олус деп сүйлөп калды. Анан кийинки ошо 1,5 жаштан төрөп жүрүп, 15тин энеси болдум эле. 4 ыл 4 кызым эге сала качты. Алдага шүгүр 5 кызым 2 уулум менен калды. Башынан өткөргөн оор күндөрдү эстеген сайын көзүнө жаш алып, ыйлап алмай адаты бар. Ошентсе да кайратынан тайбаган Бүниса апа иштеги арманын ыр-ырдап, кошо кайтып чыгарып салаарын айтат. Кубулжыган үнү бар элдик талант өз өмүрүн ырга кошуп ырдоону жактырат. Үчкө алсам колума, жаш курбун сенсиң оюмда, бир күнү жетип калармын, калкалап жайган торуңа. Бардым ояң камакка, тургузуп койду паратка, аскерге жашың толду деп алып бир койду заматта. Жашы 80ге таяп калса да бекер олтурууну каалабаган каарманыбыз кийиз, шырдак жасап, жибирип таар сокконду калтырбай, неберелерине мурас кылып үйрөтүп келет. Акыркы убактарда гана иш кылып көпкө олтуруп калсам башым ооручу болду деген Бүниса апа ар дайым кыймылда болуу ден соолуктун булагы деп билет. Сокмо, өрмө, таар, чеберчилик боюнча ала кийиз, туш кийиз баардык аял затынын жасай турган иштерин баарын жасайт эле. Азыр деле карыганда деле жүн тутуп, неберелериме чебереме деп жерге саларларды боеп жасап, ушинтип мээнеттенип жатат. Үйүбүздүн куту, төрүбүздүн көркү болгон чоң энелер келечек ээлерине ак батасын берүүдөн аянышпайт. Заманыбыз тынч болсун, эл журт эсен болсун. Тооктой жөжөлөп өскүлө, дарактай мемелеп өскүлө, жердей мээримдүү болгула, топурактай берекелүү болгула. Кызыр жулоо болосун, пайгамбарым батасын берсин, байды өлөтүн берсин. От жакалай баш берсин, казан толган аш берсин. Казаныңардан аш өксүбөсүн, үйүңөрдөн баш өксүбөсүн. Кыскасы заманыңар тынч болсун, эл журтубуз эсен болсун. Алда колдосун, алда сыйласын. Амин, амин, Аллаху акбар. Жылдыз Капарова, Абалкан Асылбек уулу. Өзгөн району, Маанай 5 көрсөтүүсү.